Илимбайке, мен алкоголикмин. Мен мойнума аламын. Аллах Таалам сизге дагы, мага дагы, элибизге дагы ыйман жана ынсап берсин. Баарыбыздын кемчиликтерибизди кечирсин. Баарыбыз бар бололу, Кыргызстаныбыз аман болсун, ден соолукта бололу, тиричилик болсун. Өлкөбүздө, биздин региондо, Средняя Азияда өзгөчө тынччылык болсун, биримдик болсун. Анан дагы жанагы айтып кеткендер бар. Мунун баарын эмне кыласыңар, публикага чыгарып мындай сүйлөшүп, өзүңөрчө эле муну сүйлөшпөйсүңөр дегендер бар. Ошолорго жооп Илимбайкеге жазгам. Жазганда жооп бербей койду. Анан кийин обращение кылып обращениядан кийин дагы жаздым. Анда да жооп берген жок. Анан Илимбайке өзү негизи ушундай эфир менен эл уксун деп ушундай мамилени каалайт экен. Анан мен мажбур болдум. Эч кандай критика кыла албаймын. Балким бунун дагы жакшы натыйжасы бардыр. Рахмат. Баарыңыздарга рахмат. Бир кымындай дагы эчиңиздерге жамандыгым жок. Баарыңыздарга ийгилик. Салам достор, Илим Карпбеков агабыз жаңы видео тасма тартыптыр. YouTube'дан көрсөңүздөр болот. Илимбайкеске чоң рахмат. Алтында болгон убактыңызды мага арнап, ошо элибизге, башкаларга үлгү болсун деп ушул видеону тартканыңызга бар болуңуз. Сизди сыйлайбыз, абдан жакшы көрөбүз. Негизи объективдүү караш керек. Мен деле религиозный адаммын, намаз окуймун. Кээде азгырып турамын. Мен ар бир сайын ичкен сайын кээде бул акыркысы деп ичем, бирок бул менен деле күрөшүп келем. Бүгүнкү күнгө чейин 20 жылдан бери күрөшүп жүрөмүн. Буну мен эч убакта мактабаймын, жакшы деп айтпаймын. Бул арам нерсе, Кудайга жакпаган, Аллахка жакпаган нерсе. Кемчилик болсо, эгерде сизге катуу тийип калса, кечирим сурайбыз. Азыр Мирбек жөнүндө жазгандарым чоң талкууга алынып жаткан учуру. Мен башка нерсени айтайын деп атам сиздерге. Апам ичкенде башкача сүйлөп калганда, оозунан төгүлүп аткан гүлү кара нерсеге айланганда, бул дүйнө мага караңгылачу эле. Эң жакшы көргөн адамдар болсо, ошонун эң жакшы көргөнү мен элем. Мага жанын берүүгө даяр эле ал экөө. Мен дегенде өлүп берүүгө даяр эле. Бирок аракка келгенде ошол өлүп берем деген мен унутулуп калчу. Тигил кошуна коррупционер, бул деген жеткен шүмшүк, бул жеп, элдин баарын жеп, байып атпайбы дейбиз дагы. Тойго чакырса жүгүрүп барып, саламдап, болгон $100 көтөрүп алып, конвертке салып, агаты менен ошол жерде тост берип койсо, кудуңдап сүйүнүп, төргө отургузуп койсо, кудуңдап сүйүнүп, эбегейсиз сөздөрдү айтабыз. Кайра устуканды үйгө көтөрүп келип, анан ашканада отуруп алып, анан жакындарыбыздан да шыбап айтабыз.